Теманы улай, мына ушул өлкөдөгү жемкорлуктун деңгээли жана депутат Ахматбек Келдибековдун коррупциялык иштери тууралуу маек куруу үчүн биз студияга баш прокурор Аида Салянованы чакырганбыз. Саламатсызбы, Аида айым? Өтүп кеткен бараңыздар менен. Чоң рахмет. Эми суроолорго өтсөк, Келдибековго ачылган кылмыш иши кандай жүрүүдө учурда? Жогорку Кеңештин депутаты Ахмат Келдибековго бүгүнкү күнү 3 кылмыш иши козголгон. Кыскача айтып кете турган болсом, биринчи кылмыш иши бул баягы салык кызматында жетекчи болуп иштеп аткан кезде жеке структурага баягы салык органдардын функцияларын бергенде атайын бир совещание өткөзүп, анан ошол совещанияда адамдарды тааныштырып, анан ошол адамдар эми баягы патентти тарата баштайт, ушундай налог чогултат деген ушундай бир тапшырманы берип, патент берген баягы пункттарды алып, бул жана Аламедин базары, Дурдой плаза окшогон баягы чоң соода борборлорунан алып, анан алар ошо жумушуна киришкенде, анан негизги себеп бул баягы коррупция менен күрөшүш керек, салык органдарында коррупцияны жоюш керек деген максат менен кылынган. Бирок счетная палатанын актысына ылайык 2 миллиондон ашык сом ошол маалдарда, ошол бир 2-3 айдын ичинде түшпөй калган. Экинчи кылмыш иши болсо, бул соцфонддо жетекчи болуп турган кезде ошол баягы кылмыш иши ошол маалга таандык. 2004-жылы иштеп аткан мыйзамда мындай деп жазылган экен да, жарандарга ушундай бир маалымат берилип турат, атайын өзүнүн баягы абалы жөнүндө маалымат берилип турат, застрахованный адамдарга деп ушундай бир норма бар экен. Бирок эгерде адамдар өзлөрү кайрылса, 2004 жылдан баштап ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүү баягы иш аракеттери башталганда, Келдибековдун жакын адамы ушул соцфонддон, отделдерден, аппараттан атайын баягы макулдашууларды, ушу процесстерин өткөрүп, анан мыйзам андан кийин 2005 жылы мындай редакцияда болуп калган: баардык адамдарга алар каалайбы, каалабайбы ушул маалымат берилет деп киргизилип калган. Анан булар мындай деп түшүндүргөндө, бул оборудование, ошол маалыматты чыгара турган оборудование өтө кымбат баадагы оборудование, бул 200 000 евродан ашык баада турган оборудование деп, анан Ротак Бишкек деген бир ОСО менен макулдашуу түзүшөт. Бирок 2003 жыл, 2004 жылга дагы ушундай маалыматтарды бериш керек деп анан ушундай келишим түзүлөт да. Бирок 2003 анан 2004 жылдын маалыматын берген кажети жок болчу, анткени мыйзам биринчиден өзү 2005 жылы кабыл алынып атат, биринчи себеп. Экинчи себеп, ошол эле маалыматтын ичинде 96 жылдан баштап маалымат кетмек экен, по нарастающей. Баары бир ошол маалыматты адамдар алмак экен да. Демек 2003-2004 үчүн эмне үчүн кандай баягы кажети бар эле ушундай чоң каражаттарды сарптаган. Ушул 2005 жылдын ичинде эле 24 миллион 300 сом кеткен да. 24 миллион 300 сом. Бирок баягы оборудование, кымбат деп айтып аткан оборудованиясы өзү 11 миллиондон 13 миллион сомго чейин келе болгон оборудование болчу. Ошон үчүн бул биз тиги азыр жана мен айткан Исмаилов деген киши, баягы соцфонддон макулдашууларды өткөзүп аткан киши, ал бүгүнкү күнү качып жүрөт. Анан үчүнчү кылмыш иши болсо, бул Ахмат Келдибеков төрага болуп турган кези 2010 жылы ушундай бир маселени парламенттин кароосуна алып чыгыптыр. Ал кезде парламенттин межпарламенттик ассамблеяда өкүлчүлүк бар болчу. Ошол өкүлчүлүктү 2-3 адамга көбөйтүп коелу деген маселени көтөрүптүр. Бирок ал бюджеттен кетеби, ал каражат же болбосо мыйзамда жазылгандай общественный, коомдук негизде деген маселеси чечилген эмес. Бирок ошо 2-3 кишиге көбөйтөлү деген маселени коет дагы. Парламент жабык форматта ал маселени карайт. Бирок аягында
кол коюлганда токтом такыр бөлөк редакцияда болуп калганда бул жаңы структура спецпредставительство деген атайын өкүлчүлүк жогорку кеңештин өкүлчүлүгүн түзүү, ал өкүлчүлүк 8 адамдан турган болсун деген ушундай чечим чыгып калат. Бирок парламент мындай чечимге макулдук берген эмес, мындай чечим каралган эмес. И ошол 8 адамдын айлыгы азыр иштеп жаткан посольствонун, Россиядагы посольствонун кызматкерлеринин айлыгынын деңгээлинде болсун деген ушундай чечим чыгып калат. Ошол эле убакта жогорку кеңеште МИДтин кагазы болот. Алар жазат, мындай структура Россияда иштеш үчүн, Москвада иштеш үчүн алардын аккредитациясын алыш керек, алар менен бир макулдашуу өтүш керек, андай процедуралар болгон жок деп ушундай маңызы менен кат жазат. Ага карабай дагы Минфиндин заключениясы жогуна да карабай, бюджетте акча каралбаганына карабай туруп, анан ушул маселе ушундай баягы Келдибековдун өзүнүн баягы мыйзамга каршы кыймыл аракеттери аркылуу ушундай токтом долбоору өтүп кеткен. Бирок ошол эле учурда токтом долбоорлору, мыйзамдын долбоорлору регламент жөнүндөгү мыйзамга ылайык комитеттерден өтүшү керек, отделдерден өтүшү керек, бирок андай процедуралар дагы каралган эмес. Айрымдар айтып атат да, мисалы үчүн Келдибековдун айрым иштеринде, коррупциялык иштеринде 10 жыл мурун иштер бар депчи, ал бүткөн деген мисал келтирип атышат да көбү. Буга кандай жооп берет элеңиз? Жанагы мен айткан 3 кылмыш ишинин ичинде бир кылмыш иши бар. Чынында эле ал кылмыш иши 2004 жылы деп мен жанада айтып кеттим. 2004 жылы баягы мыйзамсыз кыймыл аракеттер башталганда 2004 жылы. Анан мына эмки жылы 2014 жылы чынында эле 10 жыл болот. Бирок бул жерде тергөөгө көз карандысыз баягы жагдайлар менен кылмыш ишинин тергөөсү чын эле созулуп кетти десем болот да. Анткени 2010 жылы 7 апрелде бул кылмыш ишин Центр судебной экспертизы, бул Минюстун алдындагы экспертиза структурасы бар, ошол экспертизадан урдалып кеткен. Атайын кылмыш иши бар, ошо по факту кражи деген кылмыш иши бар, урдалып кеткен. Анан 2010 жылдан баштап акыркы особенно 1-2 жыл мындай тергөө амалдары жүрүп жатты. Тергөө абдан чоң тоскоолдуктарга дуушар болду. Араңдан зорго ошол бизге керектүү материалдар толукталды. Анан ошо баары толукталгандан кийин, далилдердин баары жетиштүү дегенден кийин, анан биз кылмыш ишин козгоп, анан азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Жогорку кеңеште депутат Мыктыбек Абдылдаев Ахматбек Келдибековдон башка дагы жетекчилер жоопко тартылабы же тартылбайбы деген бир соол сизге узатты да, сиз өзүңүз катыштыңыз. Чынында эле Келдибековдон башка дагы кызматчыларга кандай жоопко тартылат? Мыктыбек Абдылдаев ушул маселени көтөргөндө бул атайын жогорку кеңештин өкүлчүлүгү жөнүндө козголгон ишке байланыштуу суроо берди. Айтып кете турган нерсе, чын эле бул чечим парламентсиз негизи өтпөш керек болчу да. Анткени бул парламенттин чечими да, парламенттин токтому чыгып атат. Бирок биз башка нерсе жөнүндө айтып атпайбыз. Биз айтып атабыз, парламент бир маселе үчүн добушун берген, а жыйынтыгында кол коюлган документ таптакыр бөлөк болуп чыга келген деп атабыз да. Ошон үчүн бул жерде биз только гана Келдибековдун күнөөсү бар деп азыр эсептеп атабыз. Эгерде тергөө ошондой бир сговор болгон, мисалы үчүн ошол аппаратта иштеп аткан адамдар менен же башка адамдар менен ушундай алар дагы ушундай жардам берген деген маселе болсо, сөзсүз түрдө алардын да жоопкерчилиги каралат. Бирок бизде андай бүгүнкү күнү андай тергөө амалдары менен андай доказательство табылган жок. Дагы айтып кете турган нерсе, башка адамдар деп айтып атканда, ошол тиги мамлекет башчы, өкмөт башчылар жөнүндө дагы кеп мындай ошол жөнүндө сөз кылды ал киши. Негизинен ушул маселе жабык түрдө өткөн да.
прессада болгон эмес, бул маселе каралып атканда жабык түрдө өткөн. Башка мамлекеттик органдар мисалы үчүн көзөмөл кыла тургандай эч бир шарт болгон эмес, биринчиден. Экинчиден, мисалы үчүн эгерде президентти ала турган болсок, конституцияда жазылган бюджетке тиешелүү маселелер, спецпредставительство именно бюджетке киргизилгенде ушул маселе кийинирээк киргизилген, чечим кабыл алып туруп, анан кийин бюджетке ушундай киргизишкенде каражат маселесин чечипчи. Ошо каражат маселесин алгандай болсок, президентте ошондой укук жок. Бул конституцияда так жана даана жазылган. Бюджет маселеси боюнча президент эч кандай ветосуз, эч кандай возражениясыз кол коюп берүүгө милдеттүү. Жана айтпадымбы, баягы парламентке добушка коюп атканда бир маселе болгондагы, анан кол коюлганда таптакыр бөлөкчө редакция болуп калган, токтом редакциясы деп. Ошол редакция менен, ошол редакция өткөндөн кийин баягы бюджет жөнүндө мыйзамга дагы атайын толуктоолорду киргизишкен. Бирок мындайча айтканда, негизи өкмөт деле, президент деле орусча айтканда в заблуждение киргизилген десем болот да, анткени алар баягы кабыл алган чечим менен чечим болсо керек деп ойлойм. Тем более баягы жабык түрүндө болуп аткандан кийин же пресса жок, же башка эч ким ал чечим кабыл алышын көзөмөлдөй алган эмес. Башкы прокуратура оппозициядагы атка минерлер деле эмес, башка дагы бийликте кызмат кылган атка минерлерди дагы жоопко тартуу, алардын коррупциялык иштерин ачуу боюнча пландар барбы алдыда? Азыр негизи башкы прокуратурада бир нече кылмыш иштери бар. Ал кылмыш иштери эч бир партияга, фракцияларга тиешеси жок кылмыш иштери бар. Анын ичинде СДПК партиясына тиешелүү дагы бир материалдар каралып жатат. Жыйынтыгында тергөөнүн топтогон материалдарына жараша укуктук баа беребиз. Бүгүнкү күнү мэрлерден бар, акимдер бар, алардын орун басарлары бар, губернаторлордун замдары бар. Ошолордун үстүнө негизи кылмыш иштери козголуп, алар жоопко тартылып эле келатат. Ошон үчүн мен айтам, эч кандай фракцияга бир карап, же болбосо партияларга карап прокуратурада кылмыш иштери козголгон жок. Рахмат, Аида Жеңишбековна. Биз бүгүн өлкөдөгү жемкорлуктун деңгээли жана депутат Ахматбек Элдибековдун коррупциялык иштеринин тегерегинде маек курдук. Биздин суроолорго баш прокурор Аида Салянова жооп берди. Биз болсо программаны улантабыз.